хорошо талкуулайлы же күн тартына кийинке жылдырып коелу. Эгерде мындай концепциясы болуп, мындай келишимдер болсо, урматтуу депутаттар болушунча кыска суроо берели. Сураныч. Анда күн тартына кийинки 8-чи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик кабинети төрагасы тарабынан демилгеленген 2022 жылдын 7 декабрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик макулдашууну жеңилдетилген шарттагы кадимки операциялар, саламаттык сактоо жаатындагы региондук коопсуздукту чындоо боюнча долбоор жана Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашууну атайын операциялар, саламаттык сактоо жаатындагы региондук коопсуздукту чындоо боюнча долбоор ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору баяндамачы Арыкбаева Бубуджан Камчыбековна, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри орун басары, чакырылган Татиков Руслан Сатылганович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, уруксат берсеңиз туруш айтылган долбоор боюнча кыскача маалымат берип кетсем. Лабораториялык кызматты оптималдаштыруу бүгүнкү күндө аябай биз үчүн саламаттык сактоо үчүн аябай зарыл. Бул программа биздин дени сак адам өнүккөн өлкө программада дагы көрсөтүлгөн. Лабораториялык оптималдаштыруу өзүңүздөргө белгилүү болгондой вирус пандемия COVID-19 учурунда лабораториялардын салымы кандай экенин, кандай керектүү экенин баарыбыз эле күбө болдук. Ошол учурда биздин ПЦР тестирлөө көйгөйү чоң болгон күндө дагы өкмөттүн жана көп донорлордун колдоосу менен тез арада ал көйгөйдү чечип алганбыз. Бирок ошол учурда биздин клиникалык жана бактериологиялык лабораториябыз мурдагы эле эски абалында ошол эле деңгээлде калып калды. Ошондуктан биз ушуларды ишке ашыруу үчүн Азия өнүктүрүү банкына кайрылып, ошондон колдоо алдык. Бүгүнкү күндө ошол документтердин бардыгы дайын болуп турат. Бул долбоор 30 миллион долларлык долбоордун негизин түзөт. Бул каражат биздин 20 миллиону бул грант, 10 миллион доллары бул жеңилдетилген насыя болуп эсептелинет. Бул каражат биздин жалпысынан алганда 23 саламаттык сактоо уюмдарды жакшыртууга багытталат. Анын ичинен 17 лабораторияны модернизациялоо, заманбап автоматташтырылган жабдуулар менен жабдууга жумшалат. Анын ичинен 11 клиникалык диагностикалык лабораториялар, 6 коомдук саламаттык сактоо уюмундагы лабораториялар, бактериология ошолорго багытталган. Бул долбоордун негизинде бул Ош жана Чүй областтары, анан 6 оорукана, ошол жана чектешкен региондордогу райондордун ооруканалары каралган. Бул долбоордун алкагында биз борбордук турган референс лабораторияларды, алардын аккредитациялары жана окутуу борборлору менен, андан тышкары биз лабораторияны жана субнациональный лаборатория деп койсо ошолорду түзүүгө жана ошол биздин бүгүнкү күндөгү лабораториялык анализдерди тездетүүгө арналган. Рахмат. Ошондуктан бүгүн сиздерге кайрылып кетем, урматтуу депутаттар. Сунуштаган биздин долбоорду колдоо көрсөтүп коюңуздарды суранабыз. Рахмат. Сөз Сурбалдиева Эльвира Жылбековна сизге берилет. Такталсак болобу, лабораториялардын жайгашкан жерлерин айтып коесузбу? 5 оорукана, анан 16 лаборатория деп атасыз. 17 лаборатория. 12 лаборатория. 17. 17, биякта 16 деп жазып. 17 лаборатория, 6 оорукана. 6 оорукана. Тактайсызбы кайсы райондордо? Ош областы, Чүй областы камтылат бул жерде. Анан национальный лаборатория жана 2 национальный, 2 субнациональный лаборатория, референс лаборатория дайындалат. Бул жерде национальный госпиталь, улуттук биздин госпиталь, республиканская клиническая инфекционная больница, улуттук жана баланы коргоо борбору кирет, 1-чи больница кирет, Токмоктун больницасы кирет, Ысык Атанын больницасы кирет, Жайылдын больницасы, Панфилов районунун ооруканасы да кошо кирет. Ош областы боюнча Оштун межобластный клиническая больницасы кирет, Өзгөн районунун ооруканасы кирет, Кара Суунун больницасы кирет. Анан коомдук саламаттык сактоо жаатында биздин департаменттин лабораториясы кирет, Токмоктун лабораториясы кирет, Оштун лабораториясы кирет, Аравандын лабораториясы кирет.
Алайдын жана ноокаттын лабораториялары. Ошондо менде мындай суроо да, Сокулук районундагы эң мындай аябай эскирип калган лабораториянын, эскирип калган имараты бар оорукананыкычы. Ошол боюнча ремонт эчтеке каралган жокпу? Бул проект долбоордун алкагында жок. Анткени баягы мониторинг жасап келгенден кийин Лабораториячы? лаборатория бул проектте жок. Баягы мониторинг жасалынып, анан ошол жерде эң калктын көбү жанагы поток кайсы жакка барат, ошолордун негизинде алып, анан кийин ушундай анан чек арадагы лабораториялар каралган экен. Эң калктын көбү болсо, анда Сокулук районунда деген расмий түрдө 180 миң катталып, расмий эмес ички миграция менен уже биз жарты миллионго жетип калдык деп бизге кайрылып атпайбы акимдер? Каражатты республикалык бюджеттен карап бериңиздерчи, ооруканага бул деген Бишкек Ош стратегиялык жолунда турган критерийлериңер кызыкта экен да. Сиз азыр өзүңүзгө өзүңүз мындай противоречите карама-каршы атасыздар да. Калктын саны боюнча болсо, анда Сокулук району эң биринчиде турат ал жерде. Бул Адашып атасыз дейм да. жок, эме бул негизинен алганда республикада эң калктын көбү 3 республика боюнча айтып атасыз. алынган экен. Просто Жайыл району менен Берки району деген салыштырмалуу Жайыл районуна бир нече эсе көбүрөөк болуп атат да, ошон үчүн сурап атам да. Элме Журалбековна, бул жерде 2 регионду калктын көбү деп алган. Анан ичинен баягы чек арадагы, андан кийин эмесе Сокулук менен Аламүйдүн көбүнчө калып калат. Анткени баягы Бишкекке жакыныраак, баягы элдин алыстык баягы эмелерине да каралганда, баягы шаарга шаарда биздин лаборатория башкаларга караганда баягы кичине эмеси абалы дурус, анан анализдердин баарын жасай алат да. Вот анализдер жасай албаган региондордун алканы, мисалы үчүн бул жактан Токмок, Жайыл ошондой алынганда, ортодогу райондор. Рахмат, бирок тиги Сокулуктун ооруканасын карап коюңуздарчы деп суранат элем да, Минздравкачы. Бул бир, экинчи, улуттук госпиталдын ичинде өзбектер бизге берген мобилдик госпиталь турат, турабы? Ооба. Нац госпиталдын территориясына. Эми бул 1 май округка киргендиктен эми менин шайлоочуларым кайрылып атат да. Ошол жерде, ошол лабораторияны барып туруп ошо керектерүүчү Жайыл району болобу, башка районго көчүрүп бербейсиздерби? Анткени деген ал ковид убагында салынган. Бирок азыр кандай колдонуп атат билбейм, бирок ал жерде улам тыгын болуп туруп, центр города затор болуп атат дейт. Аябай пробка дейт. Именно гараждардын маңдайына жайгаштырып коюп, анан ошол жакта жашаган элдин убагында макул биз чыдап жүрдүк дейт. Азыр болсо аябай ыңгайсыз болуп атат да. Ковид кетти да. Анан 2 жолу кат жазгам, чото мен жообун ала элекмин да, ушул боюнча. Жок, эч кимге не мешает, мындай тоскоолдук кылган жок дейт. Бирок сиз министрдин орун басары катары ошол жерге барып, улуттук госпиталдын маңдайынын территориясынын ичинде ошол мобилдик госпиталдын жайгашканын, анан тегерегинде тыгынды карап көрсөңүздөр өзүңүз көрөт экенсиз. Мен барып көрүп келдим да. Мен чакырышып аябай мындай нааразы болушуда, ушуну рахмат, ушул бизге берген коңшу мамлекеттен чоң жардам болду, убагында чоң ыраазычылык, саламаттык сактоо министрлиги туура кылды, ушуну туура убагында алып келдиңер. Бирок эми ковид жанагы пандемия кетти, ушуну деген регионго жылдырып бербейсиз. Ошол алыскы райондордо мен ойлойм, ошол сиз айткан жана областтарга бул кереги көбүрөөк тиет болуш керек деп ойлоп атам да. Жарайт, карап көрүңүздөрчү, сураныч да бул. Улуттук госпиталда бир эле лаборатория эмес, жана Караван здоровье ошол жакта. Бирок ал Караван здоровье график менен мобильный госпиталь башка, Караван здоровье башка. Жок, мен эмен айтайын деп атам да, тиги график менен чыгып атпайбы, лабораторияны ошондо алып караштырып көрөлү дейм да. Ошону карап көрөсүздөрбү? Рахмат. Колдойм, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Айжигитов Султанбай Абдыраштовичке берилет. Рахмат. Мен да мындай суроодо именно ушул 2 шаарды анан Чүй Ош облусун эле алыпсыңар да. Баткен ал жакта все нормально да? Баткен облусунда. Жок, маселе бүт эле региондорубузда бизде көп эле бар. Бирок мен айтпадымбы, бул Азиат өнүктүрүү банкынын эң биринчи критерийи баягы 2 регионду алып туруп эң калктын көп жайгашканы депчи. Болбосо көйгөй жагын алсак, Баткен Оштон дагы көйгөйү көбүрөөк. Жана эмеде мага жана эмелерден Сүлүктүдөн көп кайрылаттар да. Аябай ужасном состоянии там больница, именно Сүлүктүдө. Баткен там еще что-то там выделяет, вот Сүлүктү четте калып атат да. Ошонун состояниясын билесиздер да, ал жерде кандай экен. Ошол жака бөлсө болбойбу эчтеке. Башка долбоорлордон акырындан жасап келатабыз. Баягы бул өзү Азиат банк өнүктүрүү банкынын критерийи ошондой болгон үчүн ошол 2 регион кирип калды да. Понятно. Ну, негизинен мен ойлойм муну колдош керек. Себеби деген медицинанын вообще больница здравоохранительный состояниясы аябай плачевный. Бул жакшы эме, муну
тем более 35 миллион доллар берилеткен. Мен ойлойм, муну колдош керек. Рахмат. Бир эле депутат калды жазылган. Кийинки сөз депутат Нарматова Надира Азимовна берилет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен бул мыйзамдын долбоорун колдойм. Себеби 10 миллион АКШ доллары кредит түрүндө 32 жылга берилип, 20 миллион АКШ доллары грант катары келип атат. Болгондо дагы биздин ошол өзгөчө лабораториялык жактардан колдоого алынып аткандыгы мени сүйүндүрөт, проценти дагы аз экен. Ошондуктан мен сиздерди талкуусу жок эле колдоп берүүгө чакырам. Бул ратификация, тем более биз өзгөртө албайбыз. Biz соглашенияга да колдоп бергенбиз, азыр ратификация келгенде эч нерсесин өзгөртө албайбыз. Андан көрө баттыраак келип калса, өзгөчө мына 20 миллион кайтарымсыз грант экендиги мени сүйүндүрүп атат. Кайсы жер оңдолсо деле Кыргызстандын бир жери оңдолуп калса биз үчүн пайда, утуш болот. Колго салыңыз, урматтуу Данияр Эрметович. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда комитет чечимине өтсөк, аталган мыйзам долбоору ратификациялоо жөнүндө жактыруу боюнча комитет чечимини дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен макулдук жактырылды. Рахмат. Рахмат, бул маселе боюнча келгендер бар берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки 9-чу маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик Кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген 2023 жылдын 31 январында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын Кыргыз Республикасында электр энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорун колдоо үчүн бирдиктүү донордун Траст фондунун каражаттарынын администратору катары чыгуучу ортосундагы электр энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча гранттык макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору. Баяндамачы Ибраев Талайбек Омекеевич, Кыргыз Республикасынын энергетика министри. Чакырылган Татиков Руслан Сатылганович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Сөз Ибраев Талайбек Омекеевичте. Негизи биз окуганбыз. Эгерде суроо болсо, суроо жокпу? Суроо жок, колдойбуз. Анда суроо кыска эле айтып коюңуз негизги факторлорун. Урматтуу депутаттар, урматтуу Данияр Эрметович, муну өзүңөр өткөндө колдоп берген 50 миллион доллардын ичинде 25 грант, 25 кредит болчу. Аны палатадан да өткөрүп бердиңер. Ошого кошулган бул жерде 8 миллион АКШ доллары бар. Ошонун ичинден азыркы мунун 8 миллион бул грант түрүндө берилип атат. Ошонун 3 миллионун азыр берип атат, 5 миллионун дагы силерге ратификацияга алып келебиз да. Ошонун 3 миллионун грант түрүндө бул счетчиктерге берилген акча. Ошону колдоп берип койсоңор, сураныч. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбооруга комитеттин чечими менен жактыруу боюнча чечимини дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоору жактырылды. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки 11-чи маселе, 10-чу маселемизди караганбыз, урматтуу депутаттар. Барабыз? Бүттү. Жок, казыр башкалык, анан сизге келет. Сиз пока отуруп туруңуз. 11-чи маселе. Кыргыз Республикасы менен Сауд өнүктүрүү фонду ортосундагы Сусамыр Тараз автожолдорун реконструкциялоо долбоору боюнча кредиттик макулдашуунун долбоору жана Кыргыз Республикасы менен ОПЕК эл аралык өнүктүрүү фондунун ортосундагы Сусамыр Тараз автожолдорун реконструкциялоо долбоору боюнча кредиттик макулдашуунун долбоору. Баяндамачы Досалиев Акуналы Атамырзаевич, Кыргыз Республикасы транспорт жана коммуникация министри орун басары. Чакырылган Татиков Руслан Сатылганович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар.
азыркы ратификация боюнча Талас Тарас Сусамыр жолу боюнча сиздер мурунку отурумда 50 миллион долларды карап бергенсиздер. Кабыл алып бергенсиздер. Ошол долбоорго азыр кошумча 45 миллион доллар азыр кошумча берилип атат. Негизинен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кайрылуусунун негизинде АПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду жогоруда айтылган автожолду реконструкциялоо үчүн 15 миллион АКШ доллар өлчөмүндө насыя төмөнкү шартта берилүүдө. Насыя төлөп бүтүү мөөнөтү 20 жыл, жылдык жеңилдетилген мөөнөтү 20 жыл, то есть жеңилдетилген мөөнөтү 5 жыл, пайыздык ставкасы 1,25% түсөт. Комиссиясы 0,5%. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдер жөнүндө мыйзамынын 7-беренесине ылайык Кыргыз Республикасы менен Саут фонду ортосунда Сусамыр Тарас автожолунун реконструкциялоо 4-чү фаза 104-чү жана 6 Рахмат, негизи сиз мына кыска айтсаңыз, бул кошумча муну сурап атасыздар. Ошондо айтып коюңуз кыскача эле. 30 миллионду Биз берки өткөндө биз караганбыз бул нерсени. Урматтуу депутат, бул негизи бул кошумча уруксат сурап атат, макулдашып алганга. Ошондуктан бул бүгүнкү күндө кийин булар түшүп атканда келет кайра. Ошондо министрдин өзүнөн ошондо маалымат алайлы. Каршы эмессиздерби? Анда урматтуу депутаттар, суроолор жок башка? Суроолор жок болсо, комитеттин чечими макулдук берүү боюнча чечимин дошко коем. Дош бериңиз. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен макулдук берилди. Урматтуу депутаттар, рахмат, урмат. Кийинки 12-чи маселе боюнча кат менен кайрылып туралы. Урматтуу депутаттар, күн тартип 12-чи маселени мына министр кабинетинин өкүлү өзүңүз официально стенограмма үчүн айтып коюңуз. Урматтуу депутаттар, бул жерде кат келген официалдуу түрдө. Бүгүнкү күн тартибинен алып туралы деген. Анда 12-чи маселени өкмөт өзү жазуу түрүндө сунуш берип, күн тартибин алып туруу боюнча сунуш бериптир. Ошондуктан биз буну 12-чи маселени күн тартибине алдык. Жана биз баягы күн тартибин бекитип атканда министр кабинети бир маселени киргизген. Биз аны күн тартибине киргизгенбиз. Ошону 12-чи маселе деп кетейин, ошончо 13-чү маселе. 2023 жылдын 3-мартында Лондон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик макулдашууну жана Кыргыз Республикасы Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору баяндамачы өзүңүз баяндадыңыз да? Анда баяндамачы бизде Ибраев Талайбек Омикеевич, Кыргыз Республикасынын энергетика министри. Урматтуу депутаттар, силердин карооңуздорго бүгүн 23-жылы 3-мартында Лондон шаарында кол коюлган Кыргыз Республика менен Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын ортосунда кредиттик макулдашуу жана Кыргыз Республикасы Чакан ГЭС акционердик коому менен Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын ортосунда гранттык макулдашуу Лебединовка ГЭСинин реконструкциялоо долбоору ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоорун жактыруу үчүн алып келип турабыз. Лебединовка ГЭСи 1943 жылдан 1948 жылдагы кезекте курулган. Улуу ата мекен согуштун убагында колдонулган жабдуулар Карелия Республикасынан иштеп жаткан гидроэнергетикалык объектилердин эвакуация максатында көчүрүп алып келинген жана орнотулган. Кубаттуулугу 7,6 мегаватты түзөт. Бүгүнкү күндө Лебединовка ГЭСи акыркы күндө бул агрегаттар өз иштөө мөөнөтүн толук иштеп чыккандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө
болгон кубаттуулуктун 50%-ин эле берип жатат. Лебединовка ГЭСи кубаттуулугу 7,6 мегаватт болгон Кыргыз Республикасынын аймагында эң натыйжалуу чакан ГЭСтердин бири болуп санат. Бирок жабдуулардын эскирилгенине байланыштуу колдоо болгон кубаттуулугу 5,8 мегаватты түзөт. Берилген техникалык экономикалык негиздемеге ылайык Лебединов ГЭСинин кубаттуулугу реконструкциядан кийин 9,2 мегаватты түзөт. Бүгүнкү күндө долбоордун жалпы наркы 13,8 миллион еврону түзөт. Ал төмөндөгүдөй каржыланат. Кыргыз Республиканын суверендүү кредити түрүндө 8,8 миллион евро кредит, инвестициялык грант, анын ичинде 5 миллиону грант. Насиянын мөөнөтү 15 жыл, анын жеңилдиги 4 жылдан кийин төлөй баштайбыз. Пайыздык жени 1%, насия берүү үчүн бир жолку комиссия 1%, каражатты резервдөө үчүн 0,5%. Ушул кредиттин келишимди колдоп бериңиздерди суранам. Суроолор бар, урматтуу депутаттар? Суроо жокпу? Анда комитеттин чечимине өтөйлү. Комитеттин чечими Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети төрагасы тарабынан демилгеленген 2023 жылдын 3 мартында Лондон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик макулдашууну жана Кыргыз Республикасы Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын. Комитеттин чечимин дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк добуш менен аталган мыйзам долбоору жактырылды. Рахмат. Биринчи негизи урматтуу депутаттар, негизги мыйзам долбоорун биз карап бүттүк. Эми ар кандай да маселелерде эки маселебиз бар. Ошо эки маселени карап койсок, анда урматтуу депутаттар, ар кандай маселелерде биринчи маселеси Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин 2023 жылдын 12 апрелиндеги номер 176 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Татиков Руслан Сатылганович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Урматтуу Данияр Элмикович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ушул тескемеси социалдык экономикалык объекттерди, улуттук коопсуздуктун, укуктук тартиптин, куралдуу күчтөрдүн объектин жана ичүүчү суу менен камсыздоо, ирригация курулмалар системаларын курууну, капиталдык оңдоону, долбоорлордун өз убагында каржылоону камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Аталган каражаттар артыкчылыктуу тартипте жогорку курулушу жана пайдаланууга киргизүү даярдыгы бар социалдык экономикалык маанидеги объекттерди курууга жана реконструкциялоого, ошондой эле Баткен жана Ош областтарында зыянга учураган жана бузулган авариялык мектептерди жана административдик стратегиялык объекттерди калыбына келтирүүгө, анын ичинде Баткен областынын халкынын жеке турак үйлөрүн курууга жумшоо каралган. Ошону менен бирге азыркы учурда мамлекеттик заказчылардан келип түшкөн сунуштарга ылайык социалдык экономикалык жана административдик стратегиялык объекттерди оңдоо, куруу жана калыбына келтирүү иштерин улантууга аягына чыгаруу республикалык бюджеттен капиталдык салымдар беренеси боюнча 1 миллиард 200 сом суммасына кошумча каражат бөлүү зарыл. Урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздерди суранабыз. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Я. Алдыңызбы? Мен берейин. Азмына. Сөз Норматова Надира Азимовнаға берилет. Урматтуу министрдин орун басары, айтсаңыз, бул каражат өткөндөгү капиталовложенияга кеткен каражаттан сырткары экинчи транш болуп атабы эле кандай? Сырткары. Өткөндөгү 1 миллиардтан сырткары.
Кошумча. Бул 1 миллиард 200 миң. Ооба. Аны мун жарым эле немеге кетип калат экен го, национальный безопасность. А жанагы биздин немелерибиз кандай болот, жанагы аварийный состояниеда сыртта калган ошолорго кошумча болобу экинчи траншта? Надира Азимовна, бул негизинен бул переходящий объектлерге биз каржылоо токтобосун деп азыр бул распоряжение алып келдик. Ал эми сиз айтып аткан жана аварийный бүтүп аткан объектлердикин биз казначейский облигация чыгардык. Уже бүгүн распоряженияга да кол коюлду. Биз тизмесин түзүп уже бекитип атабыз. Тизмесин макулдашайлы көз ошолорду. Ал жерде баардын эмеси бар. Сиздер жана сунуштаган объектлердин баары эске алынган да. Жанагы немени катты Гостройдагы катты жазып жөнөттү. Бүгүн мен силердин баарыңарга жөнөттүм. Ошону тизмеге киргизип койгула жанагы стадиондукунчу. Хорошо. Ал 22-жылы кирген да. 23-жылдын тизмесине кирбей калды. Азыр заказчы катары Гостройдун каты кетти. Хорошо. Баарыңардын WhatsApp-ыңарга жөнөттүм. Министрге да, сизге дагы үчөөңөргө тең жөнөттүм. Ошону киргизип койгула болуп турбу? Анан эртең бир такташайлы чөкөз дагы дополнительный. Алтынбек мырза. Макулбу? Рахмат. Макул. Кийинки сөз Абдибаева Айсара Нышановна берилет. Алтынбек, ушу кап положениеда мына өткөндөгү бир эки жаңы кирип аткан бир мектеп, бир бала бакчага 5 миллиондон ушундан бөлгүлө. Бакыт Эргешевичке бердим го. Бул биринчиден бул жана переходящий объектлериңизге карайбыз эже. Жана капремонт, Эрматова дегилерди айттыңыз го. Анда азыр эмеден кийин такташып алайлы. Дальше улантып кетебиз аны дагы. Хорошо. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Колго сала бериңиз. Анда урматтуу депутаттар, комитеттин чечими аталган 176 тескемеге макулдук берүү боюнча комитеттин чечимин дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен 176 тескемеге макулдук берилди. Урматтуу депутаттар, негизги маселелер каралып бүттү. Бир эле маселебиз калды. Буну жабык иштин атына карай турган маселе экен. Анда отдел микрофондорду камераларды өчүргүлө.